Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya'i vel murselin. Nebiyyina ve habibina seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hurmatlı bir toğanlar, жараткан менимди Аллах бүгүнкү биздин ийик күнүбүздү берекелүү кылып, Аллахтын үйүнө таштаган кадамдарыбыз менен жашоодо кетирген күнөөлөрүбүздү Аллахым өзү кечирсин. Туугандар, бүгүн дин башкармалык тарабынан бизге дайындалган тема бул ошол биримдик, улуу дара биримдик тууралуу сөз кылмакчыбыз. Бул абдан зарыл темалардын бири. Албетте бул мусулмандардын биримдиги. Өзү негизи мусулмандардын багы улуттун негизинде биригүүсү дагы бул мындай, кандай деп айтсам, улуттун негизинде эгерде бир кандайдыр мамлекеттер эгер бириксин, улуттун негизинде эгерде бурал бирге турган болсо дагы, субханаллах, мен айтат элем, бул союз, мындай союз бир эффективный бир союз болушу мүмкүн эмес деп айтам. Эмне үчүн? Аллах субханаху ва таала туугандар бизди иман менен байлап койду, дин менен байлады. Ошондуктан бул жерде уже адамдардын улуттары, адамдардын сырткы келбети, алардын түстөрү, алардын сүйлөгөн мынакей ошол говорлору, бул нерсенин бардыгы атпадат этиш керек. Аллах субхана ва таала Кур'ан Керимде «Вa'тасиму бихаблиллахи джами'ан ва ла тафаррaqu». Аллахтын мынакей ошол бекен арканы менен, Алланын арканына байланып, ва ла тафаррaqu, бөлүнүп жарылбагыла деп Аллах субхана ва таала мына ушул аятына бизге буйрук берди. Хаблуллах, Аллахтын арканы дегенде, албетте бул тууралуу, бул Алланын китеби Кур'ан деп айтышты, бул дагы весомый сөз. Жана ошондой эле дини деп айтышты, бул дагы туура. Дини дагы, Кудайдын китеби дагы баары дал келет. Эмне үчүн дегенде, урматтуу бир туугандар, Аллах Тааланын китеби Кур'ан бул дин, ал эми дин бул Кур'ан. Кур'андын негизинде куралган дин, туугандар. Ошондуктан биз бүгүн 21-кылымда, туугандар, мынакей глобализация доорунда адамдардын илимий жана технологиялык жактан өнүккөн доорунда өмүр кечирип атабыз. Бүгүн мелочный бир кандайдыр бир информация, маалымат Түштүк Африкадан болсун, Австралиядан болсун, Бразилиядан болсун, ошол маалымат бүтүн дүйнөнүн достояниясына айланып атат. 10 минутка жетип жетпестен дүйнөлүк маалыматка айланат. Ошондуктан бүгүнкү күндө, урматтуу бир туугандар, баягы мусулмандардын ортосундагы болуп аткан кандайдыр бир причиналарды себеп кылып, мына ошол нерсенин үстүндө мусулмандардын ортосундагы болгон ошол биримдигин талкалаганы, аракет жасаган үчүнчү адамдар дагы жок эмес. Туугандар, Али Имрандын 103-чү аяты. Аллах субханаху ва таала айтып атат: «Вадкуру ни'маталлахи алейкум, إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون». Allah ne деп атат бул аятында? Кудай бул сөзүндө эмне деп бизге кайрылды? Мусулмандарга, имандууларга, Куранды признавать эткендерге эмне деп кайрылды? Жараткан Аллах айтып атат: Алланын силерге болгон нематын эстегиле. Кудайдын силерге берген жакшылыгын жакшылап эстегиле. Силер душман болуп, бири-бириңерге душман болуп турган кезде, ортоңордо душмандык оту жанып турган кезде, силердин жүрөктөрүңөрдү Аллах мынакей бир кылып койду. Силердин жүрөгүңөрдү бир кылды. Фасбахтум би ни'матихи ихвана. Жараткан Алланын жакшылыгы менен силер
натыйжада бир тууган сыяктуу болуп калдыңар. Бир тууган сыяктуу болдуңар. Силер деген мына ошол проблема болуп, душмандыктын үстүндө турганда тозоктун отунун четинде жыгылып düşөйүн деген мына ошондой кырында турган болчуңар. Бирок мына ошол ситуациядан, оор абалдан Аллах Таала силерди куткарды. Мына ошондой абалдан силерди куткарды. Кедалика юбаййинуллаху лакум аяти. Жараткан Аллах Таала мына ушундай сүрөттө, ушундай таризде силерге Аллах өзүнүн аяттарын баяндайт. Лааллакум тахтадун. Балким силер хидаятка келерсиңер. Балким силер мына ушул туура жолду кабылдап каларсыңар. Балким эмне үчүн дегенде көптөгөн инсандардын жүрөктөрүндө бүгүн заслонка турат. Ал заслонка булардын жүрөктөрүнө иманды өткөрбөй турат. Иманды өткөрбөй мына ошол баягы накопленный жашоодогу билим, накопленный жизненный опыт, мына ошол нерселердин бардыгы силерге ушундай бир коюп жибербей турат, туугандар. Мына азыр эгерде ушул жерден араларыбыздан алып көрө турган болсок, самый мынакей жашы улуулар бардыгы ошол динсиз идеологиянын негизинде ошондой пропаганда менен сугарылып келгенбиз. Мен ошолордун катарында. Материализм негизинде биз тарбияланып келгенбиз. Динге же кандайдыр бир любой түрдөгү болгон ишенимдер бул адамдын алсыздыгы деп биз бул нерсени ушинтип трактовать этип келгенбиз. Бул алсыздык деп келгенбиз. Адам деген күчтүү, адам деген бул баягы булчуңо күчтүү бирди жыгат, билими күчтүү миңди жыгат деген бул илгертен келип аткан сөздөр. Мына ошол адам билими менен мына ушул жер деген жана ушундай пространствону, космосту осваивать этип атат. Мына ошол илим менен биз кетип атабыз деп диндүү адамдарга биз кандай көз караш менен карап калган. Андай нерселерге биз туугандар албетте бул адамдарга, имандуу адамдарга намаз окуймун, орозо кармаймын дегендерди эми бедалагалар деп ачык эле айтып келгенбиз. Бедалага эмне кылат? Башка эч кандай маалыматы болбосо, эч нерседен билими болбосо. Көрсө ошол бедалага эң күчтүү имандуу экенин биз ошол кезде түшүнбөгөн экенбиз. Туугандар, Аллах Таала мынакей ушул жерде дагы бир Анфал сүрөсүнүн 63-чү аятына биз өтөбүз. Аллах мына ушул жерде айтып атат: "Уаллафа байна кулубихим". Карагы. Жогорку аятта мынакей биз Али Имронду айтканда дагы Аллах Таала эмне деп айтты? "Фааллафа байна кулубихим" деди. Кийинки сүрөгө мынакей көңүл буруп атабыз. "Уаллафа байна кулубихим" деп атат. Мазмуну алардын жүрөктөрүн бир кылды дейт. Алардын жүрөктөрүн бир кылды. Сенин түсүң башкача болушу мүмкүн. Сенин көрүнүшүң, сен баягы расаларга бөлүнүп атпайбызбы? Макул сен славянский внешности бол, макул сен монголоид болгон, макул сен негроид болгон. Бирок жараткан кудуреттүү Аллах Таала эгерде иман берип койсо, мына ушул үч түрдүү башка болгон адамдардын жүрөктөрүндө мына булардын жүрөгүндө бири-бирине болгон махабат, бири-бирин жактыруу деген мына ушундой уже положительный сезимдер пайда болуп баштайт. Нацизмди көрдүк мынакей туугандар. Нацизм өздөрүн баягы арийская раса деп туруп ушинтип элдин алдына окумуш арийская раса кылып номер 1, то есть вельможалар болуп, бул жакта андан калгандардын баары буларга кул болуш керек деген андай идеяларды дагы вынашивать этип көрдүк. Андай идея менен деле жашап мынакей Экинчи дүйнөлүк согуш мына ошол негизинен башталбады. Негизи бул согуштар дайыма болуп келген. Туугандар, 19-кылым, 20-кылым, мынакей биз бүгүн 21-кылымда турабыз. 20-кылым мынакей миллиондогон адамдардын жаны кыйылган. Миллиондогон. Айылдан калган эмес, ушул айылдан болсо дагы вперед пушечный мясолордун бүт баарын алып кетишип ыргытышкан. Миллиондогон.
И результат не болду? Результат мына ошондой баягы безумный идеялардын аягы кан төгүү, террор менен, убийстволор менен, кан төгүүлөр менен мынакей аяктады туугандар. Мына ушул ал не только баягы бир алган материальный баягы зыян жетти адамга уже психологический зыян жетти. Бул ошол нерседен адам чисто морально психологически восстанавливаться этиш үчүн жылдар керек эле. Мына ошондой күндөр өттү. Мына ушул назик адамдын дүйнөсүн, мына ушул жашоодогу өмүр бул назик нерсе, булчу багы субханалла. Бир заматта сен азыр башка пространствода болуп каласың. Бир замат. Ал кекиртеңден алып туруп кесип союп койсо мынакей уже башка пространство өтөсүң, барзах аламына өтөсүң. Ал жакка өтсөң уже ал жакта уже башка реальный чыныгы жашоо ошол жакта экен. Эмне үчүн дегенде мына ушул дүйнө жашоосу биз үчүн туугандар сыноо иретинде берилген. Ушул нерсени эч качан унутпаш керек. Бул сыноо иретинде берилген жашоо. И көрүп атабыз, сыноо иретинде берилген жашоонун ичинде кимдир кандай эмне болуп жатканын баарына күбө болуп келатабыз. Адамдардын жүрөктөрүнө эгерде биримдик кирбесе, алардын сырткы келбетин баарын бириктирүү бесполезно, пайдасы жок. Хочешь бир шеренге кыласыңбы, бир саф кыласыңбы, каалайсыңбы аларды бир отряд кыласыңбы, пайдасы жок. Жүрөктөрүндө эгерде биримдик жок болсо, булардын биримдиги башка кай жерде болот? Эмнесинде биримдик? За счет чего? Бүгүнкү күндөгү 21-кылым мында көчөнү карасаң, цивилизованный мир деп коебуз. Цивилизация жетип калган ушундай дүйнө. Кан төгүлгөн токтобой ажа. Кимдир бирөөгө бул нерсе жеңил, желпи эле нерседей көрүнүп атат. Адамдын кан төгүлүшү. Нормально. За что өлүп кеткенин түшүнбөй кетип атат бирөөлөр. За что? Эмнеге? Жараткан Аллах Тааланын укугу, эң улуу укугу, Кудайдын укугу, туугандар, ла иляха иллаллах. Мына ушул Аллах Тааланын эң биринчи укугу. Пенделердин моюндарындагы болгон укугу. Ла маъбуда бихаккин иллаллах. Ла иляха иллаллах. Аллах субхана ва таала мынакей пайгамбарлар сүрөсүнүн 92 аятында айтылды. Инна хадихи умматукум умматун вахида ва ана роббукум фа'буду. Мынакей силердин үммөтүңөр бир үммөт. А мен силердин жараткан кудуреттүү Кудайыңар мен болом, мага сыйынгыл. Мусулман адамга дагы лишний да кошумча да эмне керек? Анын жүрөгүнө жете турган болуш үчүн, акылына келиши үчүн да эмне керек? Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям туугандар мусулмандардын мынакей ушул биримдигин дагы келбунянил марсус яшуду ба'дун деди. Бул куралган имарат сыяктуу. Дуалдан куралат да, дуал жок болсо откуда имарат? Воздухта висеть этпейт да, турабы. Нет уже такого физическое явление жок да, турабы. Жөн эле көзгө көрүнбөгөн на воздухе чтоб висело. Же барбы десең ушуга да ответ табышат. Хасида окуган бирөө бар экен эле, ушуну агызып анан теректерди биягына жыгып анан дагы ушундай жомоктор. Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям бир сөзүн айтып, мусулмандардын мисалын айтып, коротко и ясно. Маталул муслимина фи таваддихим ва тарахумихим ва таатуфихим каматалил джасадил вахиди ида иштака минху удвун тада'a лаху саирул джасади биссахари вал хумма. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мусулман адамдардын мисалын айтат. Карагыла туугандар. Просто ушул нерсе бизде барбы, жокпу? Просто жөн эле мындай ой жүгүрүп көрсөңөр, мусулман адамдардын бири-бирине болгон мээрим, мындай мээрим берүүдө, бири-бирине болгон ушул достугунда, туугандар, булар бир дене сыяктуу деп атат. Дене, бир дене, то есть бир организм, цельный организм, бир дене, адамдын денеси. Идаштака мин удвун. Эгерде ошол дененин какой-то бир мүчөсү страдать этсе, калган бардык мүчөлөрү кошо ысытма менен, уйкусуздук менен кошо сыздайт. Туугандар, адамдын тиши, барыңардын тишиңер болсо
айтайлы тиш оорубуз качан башталат? Мен уктай турган кезде баштайт туурабы? Түнкүсүн самый покой уктап, эми эс алып таң аттырайын деп уйкуга жатсаң, сенин тишиң баштайт ооруп баштайт. Всё. Эмечсе баягы үйдүн ичинде бүтүн денең көтөрүп алып, баягы бир тишиң үчүн мусулман адамдардын мисалы мына ушундай бир цельный бир дене сыяктуу деп атат. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бул нерсени бизге ушундай сүрөттөп айтып берди. Мына бүгүн канчалык деңгээлде бул реально ушул нерсе? Канчалык деңгээлде реально? Бүгүнкү реальность мындай болот. Бүгүнкү реальность. Коңшуңдун үйү күйүп кетти. Бул жакта коңшуңдун үйү күйүп кетти. Арт жакта коңшуңдун үйү күйүп кетти. Сенин үйүң күйбөстөн сол калды. Ошол жерде сен сүйүн альхамдулилля деп атасың. Аллага шүгүр, альхамдулилля. Баа жерде сен хочешь не хочешь, от этого сен сүйүнүп атасың. Баягы мындай случайлар көп болду да, дүкөндөр күйүп кетип, билесиңер да. Элдин баары магазинде контейнер, базардын ичинде контейнер күйүп кетип, анан бирөөнүн контейнери калып калса, жүгүрүп ошол жерге келип алып, бүт баары ыйлап атса, сыздап атса, бул жерде альхамдулилля Аллахтын даңазалап атат. То есть бул сүйүнүп атат. Өзүнүн мүлкү аман калганына. Бул дегени мен башкалардын мүлктөрүнө башкалар урган жерим жок деген эле сөз ушу. Главное мен өзүм аман болсом, мен сол болсом болду. Калган баарын урган жерим барбы деген вот ушундай понятие. Нелер болбой атат деп тургандар. 10 жыл мурда ушундай нерсе болот десе, койчу дейт элең да. Мусулман болгон коңшу бирин атака жасап ушундай нерсе болушу. Мисалы, эч ким ойлоп атат. Да, нереально. Высокомерие кулактан коюлуп атат. Просто жүргөндө барбы, просто походка барбы, базайып жүргөндө прям хлещет да, кулактан, көздөн. Ушундай экен. Биз тоже как болельщики, футболдогу болельщиктер окшоп баары жерде не кылабыз? Биз единое целое бир мамлекет болгондон кийин биздин мамлекеттин ичинде биримдик болуш керек. Биримдик болуш керек. Жок, ушул биримдикти дагы ушу элементы, какие-то элементтер кирип алып, там аны будоражить этип, муну будоражить этип, багы жерден ушул биримдикти жок кылган аракет кылышат. То есть бул жерде вот нет единства жок, общества единства жок, биримдик жок. Строчат анан кийин соцсеттерде строчат отуруп алып. Там прям такие великие там гуманизмдин идеяларын строчат. А на самом деле отуруп алып еще бул муну тигинизине тукуруп, мунусун тигине тукуруп. Почему? Потому что народ утратил доверие. Все. Адамдын жүрөгүндө мына ошол Аллахка болгон ишенимдин кубаты жоголгон кезде ал жүрөктүн ичиндеги пустотаны сразу иблистин слугалары ээлейт. Все, сразу занимает место. Бошоду, жүрөгүң бошоп кетти, имандан бошоду, зикирден, Аллахтан. Сен жүрөгүң бошоду, сразу место занимает шайтан. И болду, все. А шайтандык эмне тазыйнул батыл, илгерки эле. Кооздоп көрсөтмө. Он все приукрашивает, кооздоп, мондай анан тигиндей эле, анан мындай эле. Кыскасы, туугандар, жараткан Аллах Тааланын мындай бир аяты бар. Аллах Таала ушул жакшы инсандардын Кудайга кайрылып жасаган дуаларын ла вала таджал фи кулубина гиллан лиллазина аману роббана иннака уфур рахим дейбиз. Мына ушул дуанын кичине мындай маанисине көңүл бура турган болсо, туугандар, мына ушул жерде биз айтып атабыз да, о жараткан, биздин жүрөктөрүбүздө имандуу адамдарга карата болгон кандайдыр терс сезимдерди салып койбогу. Терс сезимдерди салып койбогун дейбиз. Терс сезимдер. Роббана иннака уфур рахим. Жараткан сен мээримдүү жана боорукер затсың. Биз имандуу адамдарга карата болгон ушул отношениябызды оңдошубуз керек. Бүгүнкү ситуацияда мисалы мындай да, туугандар. Кыргыз эли бул толук эл. Кыргыз элинин башындагы кийген калпагы бар го. Вот ошол калпакты мындай
последнее время кесип, допу кылып, томалак кылып туруп, анан узорлорун алтырып коюптун. Мен ошону айтам, это как мен үчүн да, мен жеке көз карашымда, мисалы калпак это символ мөңгүлүү тоолор, асказоолордун символу деп билем да. Мисалы аны формасын допу кылып түшүрүп койгондо мен, я не знаю, бул калпак өзүнүн багы смыслды как бы утрачивать эткендей эле болот да. Ошондуктан ошондо айкөлдү кыргыз элинде и айрыкча ошол кыргыз элине эгерде иман киргенде мындай мусулмандар абдан күчтүү болушкан, күчтүү болуп кетишкен. Бирок биздин бүгүнкү положениябыз плачевный болбош керек. Ынтымак жок жердин положениясы туугандар бул абдан плачевный, ушундай оор бир акыбалга түшүп калат экенбиз. Мен азыр бир нерсени айтып берейин, ошол нерсенин бул чисто бүгүнкү мисалына окшойт да. Бир күнү Москвада бир орус, жашы улгайып калган орус Москвада ислам принимать этти, исламды ислам принимать этти, андан кийин өлөрдөн алдын осуятын айтып атат дейт баласыначы. Сен дейт мусульманин эмессиң да дейт, сен кой сойгонду билбейсиң. Так что дейт, барасың эмеге, проспект Мирага. Ал жерде бар чоң собордун мечети ошол жерде да, проспект Мирада. Так, ошол жерге барасың, ал жерде мусулмандар бар, мусулмандарга айтсаң, алар союп берет мусулманча. Ошол ихсан кабыл болот деп атасы сурап. Атасы көз өтүп кетти, андан кийин баягы баласы жөнөп калыптыр эмеге. Бир кой сатып алыптыр да проспект Мирага барып, чоң бычакты көтөрүп алып, мечиттин ичине кирсе, мечит чоң билесиңер. Кирип, здесь мусульмане дептир да. Дезе адамдардын мындай караса, бир орус туратмыш, славянской внешности, и колунда бычак, чоң бычак. Ну, конечно, кому умирать охота? Эч ким үнүн катпай турса, здесь есть мусульмане деп кайрадан сурайтмыш. Кайрадан суразандан кийин бир кавказецтер, горячий кровьтер, дерзкий рак, я мусульман, идем деп алып чыгып кетти. Алып чыгып кетип анан койду, союп башташтыр. Азербайжанец менен кой союп баштап, бир маалда коюн буту бошоп кетип, каны чачырап, елки бети ашып, бычагы, багы. Азербайжан айтатмыш, баш жүгүрүп барып, да бир жардамчы, да бир мусулман чакырып келчи дейтмиш да. Дезе мусулман жүгүрүп мечитке кирип, еще есть мусульман десе, адамдар караса бул кам менен, бычак менен тулган экен, эми там уже точно нету мусульман. Здесь есть мусульмане десе, эч ким чукпайтмыш да. Дезе мондай минбардын үстүндө мындай эмесин таягын кармап алып, чоң салян кийип алып, имам отурган экен, ты мусульманин десе, господи дейтмиш. Господи дейтир да, көрдүңөрбү? Бул это смешно, но айтат го багы, любая шутка, но в ней есть доля правды дегенде. Бул нерседе чисто бүгүнкү мусулмандардын акыбалын мына ушундай нерседе көрсө болот. Притча ушундай бир. Но ичинде туугандар ушундай ситуация. Аллах субханаху ва таала туура жолдо ындаштырбасын, дуа кылабыз. Ихсан кылгандардын ихсандарын Аллахым өзүн кабылда, туура жолдон Аллахым бардыгыбызды адаштырбай, имандарыбызды бекем кыл. Жараткан мейирин Аллах ушул жерге кирип келген ар бир пендеден кандай дуа тилектер болсо Аллахым өзүң орундаткын. Имандарын бекем кылгын, иман менен жашап, бул дүйнөдөн иман менен көз чукканды ар бирибизге насип эткин. Кудайым өтүп кеткен ата бабаларыбыздын жаткан жерлерин, жакындарыбыздын жаткан жерлерин жайлуу кыл. Алардын билип билбестен жасаган күнөөлөрүн Аллахым өзүң кечир. Балачкаларыбызды имандуу, такыбалуу, инсаптуу кылгын я Раббана. Аллахым кыямат күнү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тегерегинде топтолгондо Аллахым өзүң насип. Кыргыз элибизге, журтубузга, мамлекетибизге Аллахым өзүң амандык бергин. Ушундай кырсыктардан, апаттардан Аллахым өзүң сактагын. Сырткы душмандар эгерде ушул жакта кандайдыр өздөрүнүн жаман ниеттери болуп аткан болсо, Аллахым ошол жаман ниеттерин Аллахым ишке ашып кетишине Аллахым өзүң эч качан жол бербегин.